Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Москвадагы кыялдар кулинарный шоунун алып баруучусу мен Нургуль Каимова. Бүгүн бизде конокто Асанкожоева Мерим. Саламатсыздарбы көрүүчүлөр. Мен бүгүн өзүмдүн сүйүктүү наставнигим Нургуль Каимованын үйүндө коноктобуз. Мерим Москвага кандай кыялдар менен келген? Азыркы жашоодогу ийгиликтерге кайсы жолдор менен жетишкен? Ошонун баарын Меримдин өзүнөн сурап алабыз. А сиз болсо ушул YouTube каналга катталууну унутпаңыз. Москва не сразу строилась. Унутта калган улуттук тамактардын бирин даярдамакчыбыз. Ал кандай тамак? Бул тамак карын дымдамасы деп аталат. Кандай продукталарды биз дайындадык, ошонун баарын өзүң айтып берсең, биздин көрүүчүлөр рецептти жазып алсаңыздар болот. Обязательно жазып алыңыздар. Бул өтө сонун тамактардын бири. Биз муну кичине обновка кылып, овощ кошуп атабыз. Негизи мурунку адамдар, илгерки адамдар мындай эт менен гана жасашчу экен. Андай эмесе тааныштырып өтөйүн. Бизге обязательно карын керектелет. Эт, болгарский перец, кызыл, жашыл, ар түрдүүсүн кылса болот. Картошка, помидор, баклажан, кабачки, савис, пияз, зелень, чеснок, жана бизде перецтер, туз, жана карамурч керектелет. Анда даярдап баштайлы. Биз болгон бул жактагы продуктларды бөлүп, туздап, мурчтап, анан карынга салып эле казанга салышыбыз керек. Анда Нургуль айым, сиз мага жардам бересизби? Мен эмнеден баштайын? Картошканы бөлсөңүз болот, 2ге, кабачкилерди 3кө бөлсөңүз болот. Мен болсо эттер уже бөлүнүп даярдалган. Мындай кусокторго бул жакка салабыз. Картошканы 2ге бөлсөңүз болот. Чоң-чоң кылып эле кылабыз. Негизи майлуу эттерден кылсак дагы болот, жакшы болот. Биз мындай сөктөрдү бөлүп койдук. Бул жакка салабыз. Опа. Так. Нургуль айым кескен картошканы бул жакка салабыз. Мерим, Москвага качан келгенсиң? Негизи мен Москвага келгениме 13 жылдын жүзү болду. Бул жакта 13 жылдын ичинде көп жетишкендиктерге жетиштим деп айтсам болот. Бирок оңой жол менен жетишкен жокмун. Кыйынчылыктар болду, жакшылыктар болду, ийгиликтер болду деп айтсак болот. Москвага келгенде кандай кыял менен келгенсиң? Эмнени эңсеп, эмнени план кылып келгенсиң? Негизи эле бардык эле мигранттар сыяктуу эле жолдошум экөөбүз үй алабыз деген максат менен келгенбиз. Канча жылда үй алдыңар? Биз 5 жыл дегенде үй алдык Бишкектен. 5 жыл иштеп, андан кийин гана үй алдык. Москвага биринчи келгенде үй бүлөңөр менен, балдар менен чогуу келдиңер беле, же жолдошуңар экөөңөр эле келгенсиңер? Жок, биринчи кызымды таштап коюп, кызым 2 жашта болчу, таштап коюп, андан кийин бул жакка келип иштегенбиз. Теспери карабы. Эмечи, Москвадагы эң мындай негизи 13 жылдын ичинден эң мындай кайгылуу, мындай разочарование болгон моменттер кайсы эсте калган, мындай муңдуу десем болот да, ушундай да. Эми муңдуу деп айтамбы же на самом деле разочарование деп айтамбы? Биринчи келген, бай айтат го, келиндин биринчи келген күнү эстен кеткис депчи. Москвадагы эң биринчи айым деп айтсам болот. Биринчи келип, бул жакка жолдошум экөөбүз келгенбиз, жумушка орноштурабыз деп тааныштарым күттүрүп коюптур. Мен ошондо где-то 1,5 ай жумушу жок үйдө отурдум. Ошондо бирөөгө ишенип, бирөө жумуш таап берет экен деген ойдо жүрө бериптирмин да, негизичи. Анан карасам 1 ай өттү, карасам 1,5 ай өттү. Анан ошондо мен сездим, что эч кимге мындай ишенип, бирөөгө өзүңдүн жашооңду арттырып койгонго болбойт экенин ошондо билдим. Ошо күндөн баштап өзүмө өзүм ишенип,
күчтүү болуп десем дагы болот. Жумуш издеп, жөө кыдырып, мен өзүм азыр негизи келген жылдан баштап Сокольникиде жашайбыз. Ошо Сокольники, Преображенский, Черкизовская, Электрозаводская, Красносельская, Комсомольская ошо метролорду кыдырып өзүм жумуш издедим да. Ар бир кафеге кирем, ар бир магазинге кирем. Силерге уборщица керекпи депчи. Потому что баягы оюмда мен уялганды ким коюптур дедим да. Мага азыр акча керек, жумуш керек, иштешим керек. Кызым Кыргызстанда, эртерээк иштеп алып кетем дедим. Бирок 13 жылдын жүзү болду, кетпей эле бул жакта жүрөбүз. Азыр болсо бардыгы сонун. Жакшы, сонун. Демек, жашоодо жоопкерчиликти уже сразу өзүңөргө 1,5 айдан кийин алып турсуңар да. Москвага келип да ким мага таап берет, ой сага жумуш карап атабыз десе жүрдүң да, карап атат экен мага жумуш деп. Ооба, жүрдүм да, карап атат, мага таап берет экен депчи аябай жакын эле кишилер айтат да, ой кое тур Мерим сага таап беребиз, аябай сонун жумуш таап беребиз депчи. Анан таап бербегенден кийин баягы айтат го, өзүңдүн жон териң менен сезип, андан ары өзүң дальше мындай иштеп башташың керек экенин ошондо сездим да. Вот. Сонун. Жашоодо негизи ушундай да, биз жоопкерчиликти өзүбүз эч качан алгыбыз келбейт да. Кичинекей кезибизде биздин жоопкерчилик ата-энебизде кийин чоңойгондо негизи айымдарга турмушка чыксаң жоопкерчиликти күйөөңө берип коесуң да, ни при чем жүргөндөй болуп жүрө бересиң да. Негизинен жоопкерчиликти өз жашоого өзүбүз канча тез алсак, ошончо тез жашообуз жакшы болот да. Бизде ушундай красота получилось. Жыты эми буркурайт, просто не передать, туурабы Нургүлай? Сонун укмуш. Мен негизи биринчи жолу көрөтүм ушундай тамакты жасаганын, укмушум. Чын эле унутулуп калган тамак экен. Негизи бул тамакты илгерки адамдар, биздин ата-бабаларыбыз мындай овощлерди кошпой эле жасашчу экен. Современный түрдө биз мындайды кошуп коюп атабыз. Мурункулар болсо эт, чучук, ушундай сыяктуу кылып бышырышчу экен. Эми биз карынга салалы. Жыты эми буркурайт достор. Бышканда дагы көрөбүз. Так, бысмылда деп салалы канда. Так. Толтуруп алдык. Жанагы тууралып турган фарштарыбыздын баарын бул жакка салдык. Эми бул карынды бул спашка менен тешип байлап коебуз. Мерим, карынга дагы кандай тамактарды жасаса болот? Негизи биздин илгерки ата-бабаларыбыз бол карынды деген көп тармактуу кылып иштетип жүргөн да. Негизи карындан көп тамактарды жасаса болот. Негизи мындай карындан майды карынга куят деп илгери көргөм, сары майды. Ооба. Может быть, биздин көрүүчүлөргө дагы суроо узатып коелук, жазышсын. Карынга дагы кандай тамактарды жасап же кандай рецепттер бар болсо, комментарийге жазып койсоңуздар болот. Сөзсүз түрдө кызыктуу болгон болсо, кийинки чыгарылыштарга балким дагы жасап көрөбүз. Карыныбыз даяр болду. Эми карынды сууга салып 3 саат бышырабыз. Кел анда экөөбүз эки жагынан абайлап туруп салалы. Бысмылда деп туруп. Анан которуп турабыз.
Достор, тамагыбыз кайнап чыкты. Карынды обязательно ийне менен же зубочистка менен тешип коебуз. Жарылып кетпеш үчүн чийгөөгүн алабыз, 3 саат кайнатабыз. Анда эмесе биздин тамагыбыз кайнагыча экөөбүз кандай кылып туруп бизнес баштадык, ошол жөнүндө айтып кетели анда, Негизи бизнес баштаарда 2 жол бар да. Биринчи жол бул бизнес баштап, андан кийин вывод чыгарып ойлонуу. Экинчиси бул бизнеске алдын ала даярдануу. Ички дүйнө менен даярдануу, материальный, моральный, өзүңдүн характерлериң, управляющий черталарыңды ачып дегендей ушундай жол да бар да. Мен болсо экинчи жолду тандадым десем болот. Мен бизнес ача эле жатып, өзүмдү камдадым, морально камдап, дальше кандай жолдо иштесем туура болот экенин билип, Нургүл айымдан үйрөнүп, байма-бай каттап, мен сиздерге алдын ала айтып кеттим го, мен наставнигим деп, наставнигимден үйрөнүп, кайсы жакта бассам туура эмес болот, кандай кылсам туура болот деп, баардык жолду алдын ала бизнес баштай электе үйрөндүм, өзүмдү даярдадым, андан кийин бизнести алып баштадым. Канча китеп окудум деп, канча план жаздым деп. Ооба, ушундай болду. Чынында аябай Нургүл эже аябай мындай строго тарбиялады десем болот. Бизнеске катуу камдап чыкты десем болот. Азыр өзүм уверенно жакшы бизнес алып баратам деп өзүмө ишенем. Негизинде бизнес чөйрөсүндө мындай закон бар да. Биз Москвада бир өнөргө ээ болдук да, мисалы үчүн повар, бул повар тамак жасаганды же тикмечиликти. Анан биз жакшы адис болобуз дагы, бирок бизнес ачканда биз эң жаман управляющий болобуз да. Себеби дегенде биз бизнес ачканда биз жетекчи болот атпайбызбы? Жетекчинин уже статусу башка, режим дня башка, окуган китеби башка, жеген тамагы даже башка, ответственность башка дегендей, ушул нерсеге көбүбүз даяр болбойбуз да. Ошондуктан биз мээрим экөөбүз ушундай кагаз түрүндө 3-4 жолу банкрот болуп чыктык. Андан кийин иш жүзүндө риск кылып туруп баштадык да. Мен азыркы учурда Валбристе селлермин. Азыр өзүмдү Нургүл айым мыкты кылып даярдап мени чыкты десем болот. Только бизнесте дагы эмес, бардык, даже турмушта дагы, жашоодо дагы өзүмдү башкача көз караш менен жашап калдым десем болот. Ошон үчүн сизге чоң ыраазымын, Нургүл айым. Азыркы мен ойлойм, Москвадагы дагы бир кыялың ишке ашты деп, эң биринчи Москвага келген үй алайын, үй бүлөлүү болоюн, балалуу болойлу деп азыр эми жеке ишкерликке аттанып, жакшы мөмөлөрдү жеп, ушундай жыргап аткан бир убакыттардын бири деп айтсак болот. Ооба, туура айтасыз. Ну чё, чай даярбы? Келген даяр. Ай жезде, сунам сизге ыр десте. Балдыз, неге жалдыз? Ой, ушундай жезден бар да, эми бир чистушка айтып коесузбу? Блин, вот сразу. Сразу. Что в голову пришло? Да. Цыган цыганке говорит, у меня всегда стоит на столе бутылочка. Давай-ка выпьем, милочка. О, давайте выпьем. Чай у нас сегодня с травами? Чай с травами и кыргызский мед. Охо. Ну, желаю, чтоб все. Ушундай жездебиз бар, кыргызчаны анча-мынча кишилерден таптак сүйлөйт да. Анча-мынча билен киргиче атам, да? Ушундай. Достор, көптөн бүткөн тамагыбыз да бышты. Азыр ачып чыгарабыз. Анда бул жака чыгарай да? Ооба. Мээрим мындай да, даяр бышкан тамакка сынчы көп дейт да. Сен мисалы азыр биз тамакты чыгарып, даамдап көрөбүз, даамын биз эле сезесиз да, биздин көрүүчүлөр болсо ар кандай комментарий жазышат да, кийин тигинсе болмок, мунсе болмок, тигинси мындай болуп калыптыр, тиги мындай болуп калыптыр. Сен ошондой сындарга кандай көз караштасың? Чындыгында андай сындарга көңүл деле бурбайм. Может быть, мурун көңүл бурчумун, азыр
көңүл бурбаймын, себеби мага бирөөнүн айтканы кызык деле эмес, себеби ар ким өзүнүн лично оюн айтат да, менин оюмча. И мага жакты, мага жаккан нерсе обязательно башка бирөөгө жагыш керек эмес. Же башка бирөөгө жаккан нерсе мага да жагыш керек эмес. Ошон үчүн ойлойм, ар бир адамдын өзүнүн выбору бар. Жакпаса жакпады деп жазганга да алардын акысы бар. Мен болсо комментарийга жооп жазсам да акым бар, жооп жазбаганга да акым бар. Ошон үчүн оң жана терс да комментарийлер келсе, баары бир сонун деп элестетем. Анда эмесе тарам-барам. Вау. Так, Вот. келе мен алып коеюн, Укмуш сонун. Окмуш эми чындыгында мен мындай тамакты өмүрүмдө биринчи жолу бүгүн ооз тийип көрөм. Желание надо загадывать, да, когда первый раз. Көтөрө аласыңбы эми? Ооба, сейчас попробуем. Виталияны чакырат окшойбуз, Ооба. Бул тамакты негизи бир 10 адамга лайыктап жасаса болот. Мисалы, жанагындай мини кудалар келет турабы, бир достор келет. Ушундай чакан кылып жасап асып коесуз, болгону 3 саатка асып, баарын аралаштырып асып коесуз и даяр болот. Андан тышкары негизи карынга чучук дагы бышырса болот, эт дагы бышырса болот. Силердин каалооңор боюнча дагы башка нерселерди чучук бышырып көрөлү бир күн. Ооба, бышырып даярдап көрсөңүздөр болот. Челлендж кылгыла анда, достор. Тамагыбызды азыр кесели эми? Тамагыбыз таттуу болсун. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин кийинки чыгарылышты сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Комментарийге конокко кимди чакырайлы, кандай тамак жасайлы, ошолордун бүт баарын бизге комментарийге калтырыңыздар. Кийинки чыгарманы чыдамсыздык менен күтүп туруңуздар. Вау! Ты смотри, что творится. Красота! Мынакей, мына Нургүл айым айтып атты эле, картошкалар эзилип кетпейби, булар эт мынча 3 саат кайнаса деп атты эле. Нургүл айым көрдүңүз, Вот прям вот смотрите. Мына вот мясо мягкое. Где моя большая ложка? Вот, көрдүңүздөр, ушундай сонун бизде тамак болду. Укмуш сонун. Эми даамдап көрбөйсүзбү? Чогуу. Анда эмесе бул шоунун генеральный спонсору Ипотека Центр Москва шаарынан квартира сатып алам десеңиздер, сөзсүз түрдө көрсөтүлгөн телефон номерге кайрылыңыздар. Сиздердин кыялыңыздагы үйдү алып бергенге себепчи болушат. Ал эми ошол компаниянын атынан сиздин атыңызга белек куттуктайбыз, ийгилик каалайбыз, дагы сизди күтөбүз. Рахмат!